Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Добрый день, уважаемые журналисты. Пресс-центр Акипресская всегда рад видеть вас. И разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме обращения к президенту Кыргызской республики Джапарову Садырову Ходжоевичу от движения Улутук Демирге Өнүкүн Кыргызстан. Как вывести страну из кризиса? Программа реформ. Участники сегодняшней пресс-конференции Алыкулова Марипа Мухамбетовна, председатель управления и основатель общественного объединения Элет Хуйгурусу, председатель движения Улутук Демирге Өнүкүн Кыргызстан. Кудайбердиев Абдималик, эксперт, экономист, финансист, председатель движения Улутук Демирге Өнүкүн Кыргызстан, сопредседатель общественного объединения Насая Контроль. Ажиматов Токтасун, председатель движения Улутук Демирге Өнүкүн. Джаманкулов Кубанычбек Интымакович, представитель движения Улутук Демирге Өнүкүн Кыргызстан. Гимлинчи сөйлөт сизби? Мен урматтуу кыргызстандыктар, эми бүгүнкү күндө кечеги Казакстандагы окуялар башкалар болуп, ичине көңүл башка жака бурулуп кетти. Бирок биздин дивизиянын максаты ошо Кыргызстанды өнүктүрүү. Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча биз концепция иштеп чыкканбыз февраль айынан бери. Ал талкууланды. Ал мамлекеттик органдарда жанагы Омбудсмен институту, Улуттук банк, финансы министрлиги, биз жана өкмөттүн финансы боюнча баягы биринчи вице-премьери Кожошовго чейин ГКМнын сотрудниктери менен биргелешип биз аларга да кирип чыкканбыз, талкуулап чыкканбыз. Анан жаңы жылга чейин Акылбек Жапаров менен жолугушушубуз керек эле. Андан мурун дагы баягы графиги сжатый болуп атат. 3 күн ичинде, 2 күн ичинде де бир топ жолу кайра калтырылды. Кече жаңы жылдын алдында да жаңы жылга чейин эме болду. Ошого биз бүт ой пикирлерибизди ага чейин эле эл менен пикир алмашканды туура көрдүк да. Ошон үчүн бүгүн чыгып атабыз. Эми кээ бир мындай эмелер бар да, баягы азыр кичине эле болсо бир жаңылык айтсаң эле баягы булар тополоң кылып атат, башка андай мындай деген мындай пикирлер көп да. Бизде баягы бир фейк эмелер азыр аябай көбөйгөн үчүн ким канчалык бузук кылып атат, эми ал белгисиз. Бирок мен конституция боюнча бир эки нормаларды айтып койсом да. Bizde konstitutsiyamızda bizde 8. birine var. Adamların jana жарандын укуктарын, эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын ишке ашыруу коргоо үчүн саясий партиялар, кесиптик бирикмелер жана башка коомдук бирикмелер түзүлөт деп турат да. Ошо как раз биз ушу коомдук бирикмелер. Ошо адамдардын жана жарандардын кызыкчылыктарын ишке ашыруу жана коргоо боюнча. Эми 10-чы беренени билесиңер, бул бая маалымат коопсуздугу дейт. Маалымат коопсуздугу конституция боюнча бул мамлекет тарабынан корголот. Аларды жоюлтуу, окуу, ой пикирлер эркин билдирүү бул жерде укуктук кепилдиктер болуп эсептелинет. Ошондой эле 14-чы берене бар. Биз как раз жана акча жөнүндө да сүйлөйбүз. Бул жерде мамлекеттин атрибуттары бар 14-чы берене конституцияда. Кээ же конституция же мыйзамды окубай эле баягы өзүнүн сокур эмеси менен эле сого берет да, бир комментарий бир нерселер жазыпча. Ошондойлор болбош үчүн мен мындай түшүндүрүп коеюн деп атам да. 14-чү берене бул баягы мамлекеттин атрибуттары, баягы мамлекеттин символдору, туу, герб, гимн. Анан кийин 3-чү Кыргыздын республикалык улуттук акча бирдиги сом. Бул мамлекеттин атрибутуна кирет да, акча, сом болуш керек да бизде. Ошондой эле 18-чи берене бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети. Бул жерде биз бюджет боюнча да сөз кылабыз. Республикалык бюджети жана жергиликтүү бюджеттерден турат. 18-чи берене мамлекеттин бюджети республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден турат. Мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын камтыйт. Ошондой эле 19-чу берене бар. Мында мамлекет элдин бакубат жашоосуна жана социалдык коргоого камкордук көрөт. Значит, bizde mamleketin maksatı, mamleket түзүлүштүн maksatı. Мына биздин конституцияда көрсөтүп турат. Булар элдин бакубат жашоосун жана социалдык коргоо камкордугун mamleket көрүш керек да.
мамлекеттин бүт деятельность баягы ишмердүүлүгү ушул нерсеге багытталыш керек. Значит, эл канчалык бакубат жашаган болсо, мамлекет значит ошончолук мамлекет бакубат деп эсептелинет да. Анан 37-чи берени бар. Мында кыргыз жарандары мамлекеттин коомдук иштерин башкарууда түздөн-түз катышат депчи. Любой гражданин, значит, имеет право участвовать в управлении государством. 6-чы жарандар республикалык жана жергиликтүү бюджеттери түзүүгө катышууга, ошондой эле бюджеттин иш жүзүндө чыгарышталып жаткан каражаттар жөнүндө маалымат алууга да укуктуу. Бул биздин, то есть биздин силердин, бул биздин мамлекеттин өзүбүздүн Кыргызстандын конституциясы берген укук. Ошо укуктарыбызды билсек да, билип билбей эле анан башка нерселерге эмете бербей. Эми биздин концепциянын максаты, биз 5 эмеден эме алганбыз. 5 бөлүктөн турат. Биринчи бул баягы мыйзамдардын мыйзамдуулук талаасына келиш депчи. Бизде мыйзамдар бар, таптакыр аткарылбаган. Же бар, мыйзамдар бар, өзү мыйзамдын баягы логика эмеси мыйзамдарга туура келбейт да. Ошол мыйзамдуулукка келүү депчи. Мына бизде жаңы конституция кабыл алынды, азыр конституциялык жанагы мыйзамдар иштелип чыгып атат, башка. Сөздөр ошол боюнча да болмокчу да. Экинчи, мамлекеттеги өлкөдө акча саясаты кандай иштеш керек? Акча саясаты деген эмне? Ал кандай кылса натыйжалуу иштейт, элдин бакубат жашоосуна кандай салымын кошот деген маселе. Анан мамлекеттин бюджетин түзүшү. Бул бюджет түзүлүшү боюнча да өтө проблемный. Бизде бюджет дегенде эч ким мындай өз оңой нерсени биздикилер кабыл албайт экен да, баягы АБДны катары калат дагы. А так эч кандай эреже иштерсе сакталган жок да. Ошонун кесепетинен мамлекетибиз жарды, элибиз жарды дегендей. Үчүнчү жана кумтөр маселеси бар. Анын чечиш жолдорунда биз бүт баарын чыгарганбыз. 5-чи кадр саясаты. Бизде кадр саясаты кандай экенин билесиңер да. Негизги темаларыбыз ушул козгой турганчы. Анан суроолор башкалар болсо ушул темалардын арасында болуш керек. Эми биз жана айттык, биз ушу концепцияны иштеп чыккандан кийин баягы ташип менен мындай эме кылып, ал ушу биздин балдар да кошо иштесин, көргүлө кандай кызыгышып эме кылышты да. Почти биз 3 ай 4 ай иштедик, 3 ай. 3 ай. 3 айдын ичинде биз Улуттук банктын кызматкерлери менен да бүт баягындай талкуу башкалар болуп чыкты. Финанс министрлиги менен дагы, ошондой эле өкмөт менен дагы. Өкмөттүн толку баягы өкмөт жетекчисине жолуккан жокпуз. Башкасы бардыгы болду да. Анан кандай жыйынтык болду? Биздин бүгүнкү акыбалыбыз эмненин негизинен ушундай акыбалда болуп атабыз да. Бизден бүгүнкү күндө мамлекетибиз экономикалык жактан аябай начар, ачык эле айтыш керек. Граждандардын жашоосу баягы бакубат жашоого жете элекпиз. Почти көпчүлүгү баягы жакырчылыктабыз. Жакырчылыктын нормаларынан эле чыккан жокпуз. Айрыкча кечеги мурун деле начар элек, но бирок 19-жылдан бери 20-жылдын башынан пандемиянын эмес таасири менен дагы аябай артка кетип калдык. Азыр көрсөткүчтөр боюнча, экономикалык көрсөткүчтөр боюнча дүйнөдөгү эң төмөнкү көрсөткүчтөр. Мына мисалы үчүн ички дүң продукциянын көрсөткүчү боюнча дүйнөдө биз эң акыркы орундарда турабыз. Бир адамга бул көрсөткүч 1200-1100 миң доллардын айланасында болуп атат да. Бул эми Кыргызстандын эгемендүүлүк болгондон берки эле көйгөйү. Бизден башка мамлекеттер, мына Кытай почти 15 миң долларга чыгып калды. Эми Европа, Америка башка мамлекеттерди айтпайлы го. Мисалы Сингапурда эме кылса 100 миң доллардан ашык. Анан өзүңөргө белгилүү, бүгүнкү баягы ааламдаштыруу мезгилинде бул толку баягы бир эле фактор бар, баягы человеческий потенциал дейт. Адамдын потенциалын көтөрүү да. Эми адамдын потенциалы да ушул өндүрүлгөн продукция менен өлчөнөт пока.
Bizde, значит, bizde bir adamın baası şu 1.100 dolar çömünde de. Ошол убакта Европа 50.000, 100.000'den bolsa, бул мындай биздин мындай бообуз да. Ошон үчүн биз эми ошо концепция иштеп чыккандын максаты ушундай болгон. Качанга чейин кембагал болуп жүрө берет, качанга чейин өзүбүздөгү ресурстарды колдонобуз, качанга чейин биз мыйзамдуу иштейбиз.